Кийинки 19-сuro өтө эле узун экен. Апасы, кыскасы орус мүнөздүү болуп өсүп калган. Ушуга кандай кылам, эмне кылам дептир. Эң негизгиси дагы эле жогорку кеңешти айтабыз сизге. Пайгамбарыбыздын, пайгамбарлардын, сахабалардын, Айша энебиз, Фатима энебиз жана Хадича энебиздин китептерин, жана өзүбүздүн тарыхый булак китептерибиз, жана нарк наслдер боюнча окуп, түрлүү даамдуу тамак жасагандарды апаңыз менен кошо тамак жасап, апаңыз менен көбүрөөк баарлашып, анан бир ай окуп эле кайра окубай дейт. Ошо намаздын даамын, намаздын бир рахатын сиз үйрөтүп, жана ошол эле учурда эң акырында жана пайгамбарлардын өмүр баянын окуп бүткөндөн кийин, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп бүткөндөн кийин, жана айткан аялдар жөнүндө айтпадыкпы, Фатима, Хадича, Айша энебиз жөнүндө. Ошолорду терең түшүнүп окугандан кийин мен бактылуулуктун жолун ачкычын таптым деген да китептер бар, жакшы китептер. Ошолорду окутуу менен биргеликте Мукашафатул кулуб жүрөктөрдүн бири-бирине ачылуусу. Бүгүнкү күндө кыргызча которушту жүрөктөрдүн ачкычы деп. Ошол китепти алып окуп берип, намаз жөнүндө акырын айтып берсеңиз, намазга бекемделүүчү сонун далилдерди алып келген имам Газали. Ошол китептерди окуп бериңиз, Кудайым насип кылса, анан бата тилек кылыңыз, апаңызга сөзсүз түрдө кызмат кылыңыз. Кел апа, чогуу окуйлу, мители антели деп арабча үйрөнөлү, Куран окуган үйрөнөлү. Картайган кезде дагы эч кимге сөзүбүз жакпай калса да, эч ким биздин сөзүбүздү уккусу келбей калса дагы, мынакей момундай Куранды окуп алып, бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен ыймани бир, руханий бир толгон, бир нурланган абалда өмүр сүрсөк кандай сонун деп, эртең менен багымдатта туруп алып, мисалы да ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم деп мисал деме. Өтө бийик эмес, жыгылдый эмес, орто үн менен окуй берсе, бала чаканын кулагына эмне болот экен? Жана Куран сиңе берет экен. Өзүнөн өзү эле бала чакам менен мен да Куран үйрөнөйүнчү, Куран окуйунчу деп баштайт экен. Чындап эле 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, бир аз убакыт өткөндөн кийин биздин сөздөрүбүз, темабыз балким жаштарга, кийинки муундарга жакпай калышы мүмкүн. Бирок Куран бизди эч качан эмне кылбайт экен? Жалгызсыратпайт. Анан кийин эс тутум, визуальный память деп коет го, көрүү, эс тутумдар баары эмне болот? Ордуна калыптанат жана өтө күчөйт экен. Ошондуктан баарыңыздарды сөзү жыйынтыгында Алла Таала эки дүйнө бактылуу кылсын, жарамдуу иштерди аткарганга мүмкүнчүлүк берсин, же ошондой иштерди аткарып аткандарга тилектеш болуп, аларга Кудай Таалам кабыл этсин, дагы күчөсүн, береке берсин деп дуа, бата тилек кылып койсок, Кудай Таалам бизге да ошончолук иштер жасаганга мүмкүнчүлүк бер деп Кудайдан дайыма тиленип, илим жагынан, өнөр жагынан, кызмат жагынан кызмат кылып өтүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.